Кутмандуу таңыңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү темабызда өзүн кабыл алуу жана өзүн баалоо боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Ар бир адам бул уникалдуу. Өзүбүздүн уникалдуу экенибизди кабыл алып, биз билишибиз керек. Биз көпчүлүк учурда, көпчүлүк айымдарды карасак, алар эч кимсе көпчүлүгү өздөрүн кабыл ала алышпайт. Себеби өздөрүн башкага салыштырат. Анын көзү сулуу, менин көзүм сулуу эмес, анын чачы сонун, менин чачым сонун эмес, башкалардын фигуралары сонун экен, жана менин фигурам жакшы эмес, мен семизмин, мен мындаймын, мен андаймын дей берет. Эгерде биз өзүбүздү кабыл ала албасак, бул Кудай таалама деле нааразы болгонубуз деп айта аламын да. Себеби Кудай таалам бизди жаратты. Биз Кудай мени ушинтип жаратты деп туруп ага ыраазычылык айтуунун ордуна буту колум, ден соолугумду аман соо кылды деп биздеги болгон нерсебизге ыраазычылык айтуунун ордуна биз өзүбүздөн кемчиликтерди таба беребиз. Өзүн кабыл ала албаган адам ар дайым өзүнөн кемчилик издейт. Бирок көпчүлүк учурда мен өзүмдү аябай жакшы көрөмүн, кымбат кийимдерди алам, жакшы жактырга барамын, жакшы тамакты жеймин дейишет. Бирок ошолордун эле арасында алар өздөрүнү кабыл алдым деп ойлошот. Бирок түпкү ички сезимде аларда деле көпчүлүгүндө кабыл алуу жок. Макул дейм ошол мезгилде. Сиздин өзүңүздүн курсагыңыз сизге жагабы десем, жок, жакпайт дейт да. Ага чейин аябагандай талашат да, жок, жакпайт. Эмне үчүн өзүмдү сүйөм деп атасың да дейм да. Себеби өзүн кабыл алган адамдын бүт тулку бою, денеси, кирпиги өзү менен өзү аябагандай суктанат да. Өзүнө ушунчалык мээримдүү болот. Эмне үчүн өзүбүздү кабыл алып, өзүгө мээримдүү болушубуз керек? Динде бар, адам өзүнө мээримдүү болуш керек, өзүнө мээрим төгүп, өзүн сүйүп туруш керек. Мына ошол мезгилде гана адам жаннатка барат дейт да, жаннатка жалаң мээримдүүлөр түшөт деп коет. Бизде өзүмү сүйдүм, кабыл алдым деп ойлойбуз дагы, бизде көпчүлүгүндө аябагандай текеберчилигин өстүрүп салышат да. Текебер болуп, мен биринчи болушум керек, мен деген нерсеси мени аябагандай өсүп, текеберчилиги семирип кетет. Эго деп айтсак деле болот, эгосу семирип кетет. Бирок бул өзүнө болгон сүйүү эмес, бул эго деген ачкөздүгү, анын только мына бир гана мага болсун, мен биринчи болоюн деген анын ачкөздүгү болуп атат да. Эмне үчүн өзүбүздү дагы сүйүшүбүз керек? Себеби Кудай таалам бизди өзүнүн рухунан үйлөп туруп жаратты, өзүнүн рухунан жаратты. Демек бизде Кудайдын руху бар. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө Кудай таалам жашайт. Демек биз жашоону өзүбүздөн баштап, өзүбүзгө мээрим берип, өзүбүздү кабыл алуудан башташыбыз керек экен. Эмнеден бул кабыл албай калышат? Кичинекей мезгилинде кызыбыздын кандай ал уникалдуу, кандай сулуу экенибизди, уулубуздун деле кандай баатыр экендигини, күчтүү экендигини биз өзүнө айтып, деп, көңүл буруп эметпесек, кучагыбызга алып өп, жыттап эркелетпесек, анда балдарыбызды эле критикалап баштачу болсок, минус жактарын айтып, сен бүгүн 2 алып келдиң, 2сине басымдуулук жасайбыз, 5 алса андай деле сүйүнбөйбүз деп коебуз. Анын критика жактарына басымдуулук жасап, басмырлап ошонусун айта берип, ушуну туура эмес кылдың, мындай кылдың деп айта берип, бала өзүнө эмне кылат? Өзүнө болгон баасы төмөндөп кетет. Бул мезгилде өзүнө болгон сүйүүнү жоготот. Демек мен өзүмө деле башкаларга керек эмес, атага, энеге өзүнү керек эмес сезген бала, албетте бул чоңойсо деле өзүнө өзү керек эместей сезиле берет да. Акылы менен жашап жүрөбүз, бирок ички туюм сезиминде өзүн кабыл алуу буларда жок. Ошон үчүн өзүн кабыл алууну кичинекейинен баштап бериш керек балага. Мээрим сүйүү берген сайын ал өзүнүн баалуулугун өстүрөт да. Көп нерсени башкалардан талап кыла беребиз. Мени сыйлабай койду, мени урматтабай койду, мага мындай кылбай койду, андай кылбай койду, башкадан талап кыла беребиз. Башка чөйрөбүздөгү адамдар болгону биздин күзгүбүз. Алар бизге өзүгө кылган мамилени гана чагыштырып көрсөтө берет. Сиздин чөйрөңүздөгү адамдар сизди сыйлабай жатабы? Аларга карап ыраазы болсоңуз болот да. Демек мен өзүмдү өзүм сыйлабай турбаймынбы? Булар менин мамилемди кайра эле өзүмө көрсөтүп атат. Мен буларга ыраазы болушум керек. Аларга таарынуунун ордуна, алардан талап кылуунун ордуна, демек эмне кылышыбыз керек? Биз өзүбүзгө ошону түшүнүүгө келишибиз керек дагы. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, өзүбүзгө кам көрүп, өзүбүздү кабыл алуудан башташыбыз керек да.